Benim yaşım 60'tan aşkan. Ошентсе да gelip bir Türkiye'de işlep жүрдүм эле. Анан коронавируска карата иштерибиз бүт жабылып, ишибиз жок, талаада калдык. Бизге жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз. Биздин өкмөт мүчөлөрүбүзгө кайрылып кетет элек. Азыркы учурда деген Анталия шаарында жана Стамбул, Анкара шаарында 350ден ашык киши учак күтүп атат. Ошолордун деген азыркы абалы өтө оор. Алар деген кээ бирөө көчөдө калып калган, кээ бирөө деген нансыз үйүндө жатат. Бул жак деген башка мамлекет. Силер айтып атасыздар, ушакта жатып тургула деп. Бирок мыякта жатканга алардын каражаттары жетпейт. Сиздер ошону түшүнбөй атасыздар. Ошол үчүн бир кыска убакытта сиздерден мен суранып да кетет элем, дайыр жолу суранып кетет элем. Бир учак алып, ошо өзүңөрдүн эле элиңерди силер мамлекетиңерге кайтарганда, анткени деген ушул эл эле силерди өкмөт кылып шайлап берген. Эл жок болсо өкмөт жок болот негизи. Уважаемый глава нашего государства, уважаемый парламент, а также лидеры всех партий Кыргызстана, мы обращаемся к вам именно из города Анталия, так как уже как около месяца мы дома режим не работаем, так как уже полностью все предприятия, а также отели закрыты. Здесь проживает около 7 тысяч жителей Кыргызской республики, это граждане Кыргызской республики. Неважно, кыргыз или казах или узбек, все-таки мы являемся гражданами Кыргызской республики. Здесь, а также проживает именно в плачевном состоянии, есть молодожены, беременные, больные люди, которые не могут отсюда улететь. Мы просим вас не бросать нас на произвол судьбы, также нам показать помощь. Урматтуу биздин Сооронбай Шарипович жана урматтуу партия лидерлери, сиздерге Анталия шаарынын, Түркиянын Анталия шаарынын кыргыз эли коомунун мүчөсү катары кайрылуу жасагым келип жатат. Азыркы учурда ушул көйгөй коронавируска байланыштуу бул жакта жашап жаткан 7-8 миңден ашык кыргыз журтчулугубуз бар. Азыр 18 жаштан 60 жашка чейинкилер алар азыркы мезгилде бир айдан ашык убакыттан бери жумушсуз калышты. Өздөрүнүн иче турган суусу жок, наны жок калышты. Ошол үчүн сиздерден жардам сурайт элек. Алар өздөрүнүн үйлөрүнө акча жөнөтмөк тургайлы, азыркы учурда өздөрү кам кыра албай калышты. Бийлик башындагылар ушу биздин талап жүргөн кыргыздарды эске алып жардам берип койсоңуздар, азыркы мезгилде ушу ижарага алган турак жайдын да акчасын төлөй албай калышты. Биз да жардам берип аттык, бирок биздин жардамыбыз убактылуу эле болду. Мындан аркы жашоосу кандай болот? Ошого бир аз да болсо жардам берип койсоңуздар, сиздерден чоң үмүт менен үмүттөнөбүз, өтүнөбүз, биздин үнүбүз сиздерге жетет деп ишенебиз.